Жаш кыздан пайдаланууну көздөгөн Өзгөндө милиция кызматкерлери жаш жетелек кызга сексуалдык ылдык көрсөтүшкөн. Алар УКМК тарабынан кармалышты. Ош шаарында дагы бир мүрзө сунос болду. Ал жердеги мейиттер казылып алынып, башка мүрзөгө которулууда. Негизи автомектепте окудуңуз белеби? Жандан бир артынан жүрөсүз. Айдоочулук мөөнөткө кандай карайсыз? Эч жапыңызчы. Сураныч айтып коюңузчу. Нормальный элде карайт. Жанар жол эрежесин билбей, ачар жигит акмак деп айтып койгоч болду. Рахмат. Уят эле, депутаттардын көбү жол белгилерин билбей коюшкан. Жол белгилерин билбей коюу бул күлкүлүү эмес, бул өкүнүчтүү деп айтты. Каныбек Туманбаев Ош базарында эл менен жолукканда эмоцияга алдыргандыгы үчүн президент Садыр Жапаровдон өтө каттуу эскертүү алды. Ушулар жамашка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Өзгөндө өспүрүм кызды сексуалдык аракеттерге тарткан деп милиция кызматкерлери кармалышты. Ош облусунун Өзгөн районунда жашы жетелек кызды жыныстык катнашка барууга азгырып, ал менен байланышкандарды шантаж кылган деген шек менен укук коргоо кызматкерлери кармалышты. Бул тууралуу бүгүн 6 февралда УКМКнын маалымат борбору билдирди. Маалым болгондой, Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн милиция кызматкери жашы жетелектер боюнча инспекторлор биргеликте 2008-жылы туулган жашы жетелек кызды колунда бар эркектерге алып барып, андан соң жасалма кармоо жүргүзүшүп, материалдык пайда табуу максатында психологиялык басым көрсөтүү жана шантаж кылуу аракеттерин жасашкан. Бул фактынын негизинде кылмыш иши козголуп, 4 февралда Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен биргеликте аталган кызматкерлер кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Тергөө иш аракеттеринин жүрүшүндө кызматкерлер мыйзамсыз иш аракеттерин моюнга алышкандыгы кошумчаланды. Тергөө иштери уланууда. Депутат жол белгилерин билбегендик бул күлкү эмес, өкүнүчтүү. Жогорку кеңештин депутаты Болот Ибрагимов кесиптештеринин жол белгилери боюнча суроолорго жооп бере албай калганын комментарийледи. Анын пикиринде эң жөнөкөй жол белгилерин билбей калуу күлкү эмес, өкүнүчтүү нерсе. Ала Тоо 24 телеканалы бир катар депутаттын жол белгилерин сураган, анда көбү билбей калган же жооп бербей коюшканы талкууга жем таштады. АКШда кыргызстандык мигрант 4 кишинин өлүмүнө айыпталууда. АКШда кыргызстандык мигрант Бекжан Бейшекеев трак менен 4 адамды өлтүрүп сүзүп кеткен деген айып менен камалды. Кошмо Штаттардын ички коопсуздук департаменти билдиргендей, 3 февралда Бейшекеев жүк ташуучу 18 дөңгөлөктүү автоунаасын каршы тилкеге буруп, 7 кишилик машина менен кагышкан. Кырсыкта 4 америкалык жаран каза тапкан. Алар 50 жаштагы Генри Айхер, 25 жаштагы Менно Айхер, 19 жаштагы Пол Айхер жана 23 жаштагы Симон Джерод. Индиана штатынын полициясынын маалыматына ылайык, адам өлүмү менен аяктаган жол кырсыгы Джей округундагы Стейт Роуд 67, Сентри Роуд 550 East жолдорунун кесилишинде болгон. Ички коопсуздук департаменти Fox News телеканалына билдиргендей, Бейшекеев АКШга 2024 жылдын 19 декабрында Аризона штатындагы Ногалес чек ара өткөрмө пункт аркылуу CBP-1 мобилдик тиркемеси менен кирген. Департамент Бейшекеевдин мыйзамсыз мигрант экенин баса белгилеген. 30 жаштагы Бейшекеев учурда миграциялык полициянын Форт Уэйндеги атайын жайында кармалып турганы кабарланды. Азырынча Кыргызстандын Кошмо Штаттарындагы элчилиги окуя боюнча билдирүү тарата элек. Каныбек Туманбаев Ош базарындагы эл менен жолугушууда эмоцияга алдырган үчүн президенттен катуу эскертүү алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагөзов айтты. Туманбаев Бишкектин Ош базарындагы сатуучулар менен жолугушууда эмоцияга алдырып сүйлөшкөн үчүн эскертүү алды. Мамлекет башчы калк менен баарлашууда адептүүлүк, сабырдуулук, маданият сакталууга тийиш экенин белгилеп, бардык мамлекеттик кызматкерлерге эл менен туура диалог жүргүзүүнү тапшырууда деп айтылат маалыматта. 4 февралда Туманбаев Бишкек шаардык мэриясынын өкүлдөрү Ош базардын соодагерлери менен базарды көчүрүү маселесин талкуулашкан. Анда Туманбаев соодагерлер менен айтыша кеткен. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам.
Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Элементардык суроолор. Ооба, элементарный, мына сиз деле көрсөңүз керек, бул абсолютно элементарный эле белгилер, э? Бул кайсы белгилер? Движение прямо и направо. Скользкая дорога таялап. Айтып койсоңуз, көбүнө ушул кээ бир депутаттар жооп бере албай калышты, баягы толкунданып кетишкен себеби же билбегендин себеби? Менин оюм боюнча бул биздин жалпы мамлекеттик трагедия. Бул көбүнчө мен комментарийде окудум, элдер күлүп атышат, бирок бул күлкүлүү эмес, бул өкүнүчтүү аябай. Президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туамбаев Ош базардагы соодагерлер менен жолуккандан кийин бас баратып чөнтөгүнүн электрондук тамекисин алып чыгып, чеккен видеосу тарап, кызуу талкууланып жатат. Эң кызыгы, чиновниктин жанында ошол учурда Бишкек шаарынын вице-мэри Рамис Алиев, ошондой эле укук органынын кызматкери дагы жүргөн, бирок алардын бири дагы Туамбаевке бул жер коомдук жай, бул жерде тамеки чексең болбойт, ал үчүн атайын айыппул каралган деп эскерткен эмес. Укук бузуулар кодексинин 83 беренеси боюнча коомдук жайда тамеки тарткандар 3000 сомго айыппулга жыгылат. Мына ушул видео тарагандан кийин укук органдары Каныбек Туамбаевке айыппул салат бекен, аны эми убакыт көрсөтөт. Эсиңизде болсо, буга чейин Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары мэриянын алдында тамеки чегип аткан видеосу тарагандан кийин аларга атайын инспектор келип айыппул салган. Мен сизге айттым го, сиз эмне мындай укпайсыз го. Негизи автомектепте октуңуз беле? Мындай кичине неме болот, оюбуз бар болот, жумушубуз бар болот. Мен сизге обязательно жооп беришим керек да, сиз керек эмес да. Сиз кабинетке айтканда айттым мен сизге. Убактым жок дедим, туурабы? Бир эле суроого жооп Сонда берсеңизчи. бизде жумушка байланыштуучу мындай кичине настроение жок күндөр деле болот. Кичине калбабыз керек да, адам жантан бир артынан жүрөсүз. Айдоочулук мөөнөткө кандай карайсыз? Эшик жаапыңызчы. Сураныч айтып коюңузчу. Нормальный эле карайм. Эшик жаапыңыз. Бүттүңүз беле? Жанар жол эрежесин билбейт, автомектепти бүткөн эмес, аябай начар жигит, акмак деп айтып койгочу болду. Рахмат. Ну, двухсторонний ой, то есть и вперед и назад дегенде эме го, так что вперед и назад дегенде кандай, бирөө кызыл, бирөө кара болуп турат да. бул вот дагы кайсылар бар? Кийинкисин көргөзүп көрөйүн анда. Ата бул стоп. Токтоту. Андан кийинкисин. Так. Бул жакта эме дорога кого-то главная, да? У кого-то главная дорога? То есть биз баратабыз, бирөөнүкү второстепенный, бирөөнүкү главная. Алло. Ал.